Komünistler eşeler baykeler. Manakey biz işlep жатқан kalbasını seх. Ушул адамдын эмгеги менен курулуп турган ушундай тазалык тартибинечи айла жок экен. Ушундай ыраазы болдук ушул адамга. Ушундай завод куруп, ушундай Россияны өнүктүргөнүнө ушундай чоң завод экен. Бизге да ушинтип куруп берген эр азаматтар болсо гана деп атаан көрү деп өкүнүп калабыз. Кыргызстанда ушундай өнүгүү болсо гана дейбиз. Эми 10 миң деген жумушчу иштейт экен, толуп турат экен, башына аралашат. Анан коркпой эле келип, жылуу кийинип алып иштесе эле соксомуш экен. Биз элүүгө чыккандык, биз деле иштеп, көзүбүз начар болсо деле, ден соолугубуз начар болсо деле иштеп атабыз. Анан жаштары да бул жумуш деле эмес, условиясы жакшы. Сәлкин бир иш жакпай калып, кыйналып атам башка иште десеңиздер, башка ишке отуруп тигил эски сайыс убактагы завод фабриканын баары сакталып калыптыр да. Ошол боюнча зыңкыйтып бул адамдар жаңыртып бүт эми ичиндеги аппараттарын көрсөңөр ушундай бир көзүңөр ачылат да, ушундай сонун аппараттар. Таза продукция чыгат экен, өтө таза. Тазалыгы жагынан өтө талап кылат экен тазалык. Анан биздин сайыс убактагы завод фабрикаларды талап тонап жок кылып салышты. Мал чарбачылыгын жок кылып салышты. Атан көрүп бизде деле ушул өнүгүү болсо гана кейде өкүнүп коюп отуруп калабыз, эмне алабыз? Колбасныйга келип иштеп калсаңыздар жакшы. Коркпой, сарсана болбой эле келип иштей бериңиздер. Баары мыйзамдуу, мынакей документациясын өйдө жасап берди. Автобуска түшчү, проездноюбуздан өйдө тамак ичүү, эме бүт эми ал жагынан эч кандай проблема жок. Только эле өзүбүздөн иштеп кетишти. Бир иш жакпай калып кайра начар экен, кыйнап атам десеңиздер, башка бөлүмүнө которот экен. Жатакана болсо, мисалы үчүн ошол ишке чогуу отелден турган комната алып, ошол комнатанын акчасын төлөп жумушчуларгачы. Ошо автобус менен барып келебиз. Кухнясынын ичи аябай сонун экен, условиясы менен бүт арасык жайынан баштаган кофенин түрү болгон условиясы аябай жакшы экен, тазалыгы жагынан да таптаза экен, аябай сонун экен. Бүгүн түшкө чейин эртең менен барганбыз. Түшкө чейин болгон ишкана менен тааныштырды, иш тууралуу тааныштырды, тартип тазалык эрежелери тууралуу тааныштырды, болгон окутту, тест тапшырдык, тесттен өттүк буюрса. Компьютерде болгон суроолоруна жооп бердик төртөөбүз. Ошо тест алды, тесттен кийин анан колубузга берди, буюрса ишке кабыл алындыңар деп. Анан түнкү сменге чыгабыз, буюрса тегибиз экөөбүз болсо күндүзгү сменге буюрса. Бүгүн учуп келгендер Москва, Бишкек, Москва деген. Бүгүн офисинде отуруп өттүбүз. Ар ким ар кандай жумуш тандашып атат. Бугандар биз силерди шатта күтүп атабыз. Биз чыктык. Адамдар күтүп аткан жердебиз. Мынакей жолдо баратабыз. Мынакей жол пробка. Мынакей булайжайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Сиздер баамдагандай Москва шаарындагы колбасный цех, мясной цех Черкизово комбинаты бардык биздин каалоочуларды жумуштарга чакырат. Бул жакта жатакана бекер, тамак аш бекер болот. Өзүбүздө көрүп тургандай колбаса чыгарган, ошондой эле мясной продукция чыгарган чоң комбинат Черкизово чоң завод цехи. Булар болсо бардык каалоочулар жумушка чакырат. Сиздерге бул Россия Федерациясындагы эң бир лидерлердин компаниянын бири. Айлык акысы өз убагында төлөнөт, 6 күн иштеп кирген саласыз. Ар бир жуманын 3-чү күн сайын аба салып турсаңыз болот, 2 мартанда алсаңыз бекер болот. Өзүстөгөнү чоң завод, бөлүнүп иштесе болот. Кургак жери да бар, нандуу жери да бар, суу жери да бар. Андыктан келиңиздер, иштеңиздер. Сиздер менен жакшы иштер бар, долбоору.